Саламатсыңар балдар. Маанайыңар жакшыбы? Эгер маанайыңар жакшы болсо, эки колуңарды өйдө көтөрүп, кол чаап коелу. Рахмат балдар. Эми сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст боюнча сүйлөшүү, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшүн кайталоо. Сабактын максаты жаңы лексикалар менен таанышасыңар, активдештиресиңер, сүйлөмдүн түрлөрүн өз кээбизде колдоно алууга машыгабыз, текстти окуп, кыскача айтып бере алганга көнүгөбүз. Алды менен балдар, кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшүн кайталап алалы. Айтылыш максатына карай сүйлөмдөр жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, буйрук сүйлөм болуп бөлүнөт. Мисалдарды келтирели. Балдар, экранда турган мисалдарды окуп, дептериңерге көчүрүп алгыла да, кандай сүйлөм экенин аныктагыла. Бул эрежелерди сүйлөө кебиңерде колдонууну унутпагыла. Азыр китептин 125 бетиндеги 252 көнүгүүдөгү Асан кайгы деген текстти карагыла. Силер сүрөттөн көрүп турган адам Асан кайгы. Ал ойчул, акылман, сынчы философ, акын болгон. Ал болжолу менен 14-кылымда жашап өткөн. Уламыштарга караганда анын замандаштары Жээренче Чечен, Акыл Кара Чач, Тулубай Сынчы, Токтогул Ырчы болгон. Бул адамдардын бардыгы сөзгө чечен, акылман, даанышман адамдар болушкан. Асан кайгы дүйнөгө бейкуттукту алып келе турган жолду издеген. Элдин камын ойлоп, жан-жаныбарлардын баарына боору ооруган акылман адам болгон дешет. Балдар, текстти окуунун астында төмөнкү сөздөргө көңүл бургула. Ойчул — мыслитель, акылман — мудрец, сынчы — философ, критик — философ, акын — поэт. Эми текстти өз алдыңарча окуп, орус тилине которуп, мазмунун кыскача айтып бергенге аракеттенгиле. Достор, текстти окудуңар деп ойлойм. Эгерде силер текстти кунт коюп окуп, мазмунун түшүнгөн болсоңор, төмөнкү суроолорго жооп жазгыла. Асан кайгы жашоодо эмнени издеген? Бул суроого жооп берүүнүн алдында бейкут, бейкутчулук, тынччылык деген сөздөрдү колдонгула. Жоопту жазып бүтсөңөр, кийинки суроого көңүл бургула. Балдар, бүгүнкү тема боюнча эмне билдиң? Эмнелерди аткара алдың? Эмне сага түшүнүксүз болду? Мына ушул 3 суроонун үстүндө ойлонуп көргүлөчү. Рахмат, азаматсыңар, өз оюңарды талдай алдыңар деп ишенем. Эми үйгө тапшырма. Берилген сөздөрдү жаттап, текстти дагы бир жолу кунт коюп окуп, бейкутчулук жашоону сен кандай түшүнөсүң? Өз оюңду кыскача эссе кылып жазып коесуңар.
ушуну менен сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңарга рахмат. Баарыңарга бейкутчулук каалайм.